Мен bir misal keltireyim. 2012 жылы 3 октябрда мен камакка түштүм да. 2010 жылы 10 октябрда мен шайланып келгем. 2 жылга жетпеген убакытта иштедим да парламентте. Ошол маалда бизге парламентке көптөгөн мындай орчундуу өтө татаал мыйзамдарды алып келишкен да. Мисалы, ТЭЦ боюнча. ТЭЦ боюнча мыйзам бир нече жолу келген мен иштеп турганда. Бирок ошол жердеги фракциянын лидери катары, ошол жердеги саясатчыларга, ошол жердеги депутаттарга таасирин бар адам катары муну мен өткүзгөн эмесмин. Биз ар дайым кайтарганбыз. Негизги эле маселени айтканбыз биз. Техника экономикалык аныктамасын алып келгиле. ТЭОну алып келмейинче, ТЭОго биз убедиться этмейинче, ТЭОнун бизге мамлекетке туздөн туз пайдасы тиет экенин билмейинче биз кабыл албайбыз деп мен бир нече жолу кайтарткам. Бул бир. Ал эми бизди камагандан кийин бул маселе өттүбү? Жөн эле шу өтүп кетти. Бул маселе өтүп кетти. Бизди камагандан бул маселе өтүп кетти. Экинчи маселе, мына бул альтернативалык жол тууралуу. Ошо альтернативалык жол тууралуу маселени алып келгенде биздин ал маалдагы баасына биз ичибиз чыккан эмес. Бул туура эмес деп. Бул жолду курууга мынча акча кетпейт. Бул туура эмес. Муну кайрадан эсептеп келгиле деп аны да биз өткүзгөн эмеспиз. Так, жана мына ушундай көптөгөн нерселер, көптөгөн мыйзамдар, мына бүгүнкү күндө ошонун негизинде 2 премьер-министр отурат. Шаардын мэрлери отурат түрмөдө. Көптөгөн министрлер отурат түрмөдө. Ушулардын бардыгы отурбай калмак. Эгерде биз парламентте болгонубузда, себеби дегенде бул мыйзамдар өтмөк эмес. Ошол туура эмес мыйзамдарды өткүзүшүп, ошол туура эмес мыйзамдарды аткарабыз дешип, мына азыр бардыгы түрмөдө отурушат. Өзүңүз айткандай 2012 жылы Кумтөрдү мамлекеттештирүүнү талап кылып 3 депутат камалып митингге чыктыңыздар эле, анын бири сиз болдуңуз. Анан азыр соңку мына андан бери 8 жыл өттү, бул Кумтөр маселеси экономикалык маселеден саясий маселеге өтүп кетти. Азыр чечилиши да кыйын болуп калды көрүнөт. Депутаттардын күчү жетпей атабы же эрки жетпей атабы түшүнүксүз. Кандай ойлойсуз? Бул акыры барып эмне менен аякташы мүмкүн? Биз ошондо кайсыл бир деңгээлде, мен дагы айтканым, парламентте бир кайсыл бир таасирге ээ болуп турганыбызда, биз ушул маселени Садыр Жапаров, Акмат Келдибеков болуп, раз навсегда чечип коелу деген маселени көтөргөнбүз да. Биз ушуну сүйлөшкөнбүз. Ошонун негизинде Садыр Жапаров мамлекеттик жогорку кеңеш түзүлгөн комиссияны жетектеп, көптөгөн булуктарын алып чыгып, уже мына чечимди кабыл алабыз. Уже Кумтөрдү биз мамлекетке өткүзөбүз. Жана ошол жердеги иштелип чыгып аткан алтындын бөлүштүрүү схемасын өзгөртөбүз деген маалда мына бизди камап салышты да. Камап салышты. Ошондон бери эле алганда ошол система азыр иштеп келатат. Бери эле алганда жылына эгерде bir 17-18 tonnadan altın alıp çıkıp ketkende Kırgızistan'da 8 yılda kança altın alıp çıkıp ketti? 100 tonnadan aşık, 120 tonnaday altın alıp çıkıp ketti 8 yılda. Biz şunu alıp çıktırmak emez biz. Biz bunu alıp kalmakbız mamleketke. Alıp kalmakbız. Emi oşunu azırkılar dele, buğa çeyinkiler dele tebe etpayı. Tebe etpayı. То есть бұл Кумтөрдүн маселеси өтө жаңжалдуу экендигин. Эгерде биз буга тийсек Кумтөр токтоп калат, биздин бюджетке акча түшпөй калат, анан кийин биз ушундай болуп калабыз деп эле коркуп келатышат. Андай эмес. Анда биз Кыргыздын алтынын, Кыргыздын байлыгын алып чыгып кетип аткандарга ачык эле шарт түзүп берип атпайбызбы? Бюджетке акча түшпөсө дагы 1 ай түшпөйт, 2 ай түшпөйт, 6 ай түшпөйт. Biz ошону башка эмелер менен, источниктер менен, булактар менен толуктап атабыз го. Мына азыр деле акыркы 5 айда 500 миллион долларга жакын биз акчаларды алдык ар жерден. Биздин билгенибиз, а билбегенибиз кээ бирлер айтат 700 миллион алдык деп атат. Акыркы эле мына 5-6 айда. Демек, муну биз ошол Кумтөр иштебей калат. Кумтөрдөн бюджетке акча түшпөй калат дебестен конкреттүү түрдө чечишибиз керек эле. Бизге Кумтөр алып чыгып кетип аткан, иштеп таап аткан алтынды алтын бойдон берсин. Жок дегенде ошол алтындын
Жоқ дегенде 60-70% бізде қалсын деп біз шешім қабылдашыбыз керек эле. Жана ошого мажбурлашыбыз керек эле. Ошого мажбурласак, эгерде мен ойлоймун 7-8 жылда, 8 жылдын ичинде бизге бир 50 тоннадан түшүп турганда да 40 тонна алтын түшөт эле. Мына азыр сураңызчы, биздин улуттук банкта резервде канча алтын бар? Канча алтын бар экен бизде? 3,5 тоннабы? 3,5-5 тоннадан тегерегенде алтын бар. Бизде толук маалымат жок, мен билгенден. Ал эми 8 жылда бизге түшүп турса, мына, например, ошондо жок дегенде бир 5-6 эле тоннадан түшүп турганда 8 жылда 40-50 тонна алтын түшмөк. 5-6 эле тоннадан түшкөндө. Ал эми күнүн жылына бизде 17-18 тонна алып чыгып кетип атпайбы? Ошону 5-6 тонна ала турган болсок, биз 30-40 эле процентин алып калганыбызда. А эгерде биз 50% алып калганыбызда, 60-70% алып калганыбызда, мына ошон үчүн биз күйүп олтурганбыз. Ошон үчүн бизди болбогон шылтоо менен бизди апарып олтургузган. Себеби биз ошол жерде парламентте турганыбыз буларга жаккан эмес да. Бул эми кийинки 1 жыл, 3 жылдын ичинде чечилеби, жокпу? Буюрса, быйылкы парламент шайлоодо биз парламент келип кала турган болсок, мен муну аягына чыгарам. Эми биз өткөндө мына 8 жылдын бир аз жашыраак элек да. Жашыраак элек, ошону курч элек, ошону аягына чыгарабыз деп өзүбүз дагы өтө көп кесепеттерге кабылдык. Эми бизден дагы анча-мынча каталар кетип калды, ушинтип аракет кылдык да. Ал эми азыр эгер келе турган болсок, биз муну аягына чыгарабыз. Бул канча калса да азыр айтып атышат, Кумтөрдө аз эле калды, эми унчупай эле койсок болот деп. Жок, андай эмес. Биз Кумтөрдөгү алтындын кыргыз элине конце концов иштетип калышыбыз керек. Ушул Кумтөр сыяктуу ири маселелерди көтөрүп келген Садыр Жапаров кесиптешиңиз мына азыр абакта. Жакында эле сиз президентке бул маселе боюнча кайрылгандыгыңызды билебиз да. Анан маселе созулуп келатат. Азыр абакта жаткан бир топ саясатчылар чыкты, жалгыз эле Жапаров мырза калды да. Кандай ойлойсуз? Кээде коомчулук тарабынан айтылып аткан бул жерде бир саясий иш жатат түпкүрүндө деген сөздөргө ишенесизби, же биз билбеген дагы жагдайлар барбы? Мен ойлоймун, Садыр бүгүнкү күндө өзүнүн кылмыш кылган кылмышына жараша түрмөдө жаткан жок. Жаткан жок. Садыр сөзсүз түрдө кайсыл бир кландардын, кайсыл бир мафиялык түзүлүштөрдүн жертвасы болду. Курмандыгы болду. Садыр бүгүнкү күндө ошол кыргыз элим деп, кыргыз журтуң деп, кыргыз элине кайсыл бир деңгээлде бир ак так кызмат кылайын деген саясатчыларды мен бул адам болуп жаралган өмүрүмдө ушу Садырдай балдарды аз көрдүм да. Мүмкүн Садырды мен ошолордун эң сап башына коюшум мүмкүн. Ушу Садыр эл деп, журт деп, мамлекетим деп жүрүп азап тартты. Ошондон дагы ал азабына кошулуп, жеке үй бүлөсүнүн канчалык азаптарын тартты. Эмне үчүн биз ташбоор болобуз? Эмне үчүн тагдырдын, Алла Тааланын, Кудайдын башына салган оор күндөрүн биз жибите албайбыз? Мына ушул биз жибите албайбыз. Эгерде Садыр коррупциялык элементтер менен бирөөнүн акчасын тартып алып, бирөөгө бир кыянатчылык кылып, же мамлекетке зыян келтирип олтурса, анда башка иш эле. 100 000 деген долларларды алып взятка алгандар, мамлекет үчүн канчалык оор кылмыштарды кылгандар бардыгы чыкты. Ал эми Садыр болсо бүгүнкү күндө дагы деле түрмөдө отурат. Макул, Садыр түрмөгө тыкты, олтургузду, эски бийлик отургузду. Эми азыр чыгыш керек эле. Эми азыр бүгүнкү күндө Садыр жөнүндө айтканда менин ички дүйнөм аңтарылып кетет да, ички дүйнөм аңтарылып кетет. Себеби Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды темир адам экен деп билдим да. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби Садыр темир экен да. Ушунчалык кээде оюм келип кетет. Мен деле азыр эч нерсе кылбай эле жүрөмүн. Бекер эле жүрөмүн. Мен деле бирөөгө бир көп чоң пайда келтирбей эле жүрөмүн. Садырдын ордуна барып отуруп тур десе отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Эмне тоскоол болуп атат?
ушуну коомчулуктун баардыгы мага суроо берет да. Садырга эмне үчүн чыкпайт, эмне үчүн чыкпайт деген суроолорду берет да. Мени кээде урушушат, мени кээде тилдешет, бирок кээде мени дагы аяшат. Себеби дегенде садыр деп, ушу садырды чыгарайлы деп безилдеген, ушунун жанында жүрүп, ушуга бир ушул баланы бир азаттыкка чыгарайлы деген жакынкы саясатчылардан өтө эле аз калды да. Даже көрдүңүзбү? Сыртта жүргөн достору дагы, сыртта жүргөн саясатчылар дагы муну ушул кайгыны көтөрө алышпады да, кайтып кетишти. Көбүчү. Садырды жакшы көрүшөт, бирок кайтып кетишти. Себеби дегенде кимдер алар? Көптөгөн саясатчылар. Көптөгөн саясатчылар, көптөгөн достору, көптөгөн санаалаштары кээ бирлери кайтып кетишти да. Бирок ошол эле мезгилде Садырды колдогон бир укмуш чоң катмар түп топтолду да. Бүгүнкү күндө эгерде Садырды чыгарам, Садырды чыгаруу үчүн мен алдыга чыгам, кана Садырды чыгарайлы деп туруп бир урган таштасаң, 100 миңдеген адамдар көтөрүлө турган болуп калды да. Ушундай состояние келтирди. Биз буга келтирбешибиз керек эле. Бул кыргыз тарыхында мындай болгон эмес. Кыргыз тарыхында эң чоң азапты мына биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калам деген баатырларыбыздын бири Балбай Баатыр тарткан да. Балбай Баатырдын артынан Садыр тартып атат. Садырдын тагдырыны ойлогондо өтө оор, айрыкча мына акыркы чырактай болгон угулуу дастанынын бул дүйнөдөн өтүп кетиши жана ошону дагы Садыр тикеден тике туруп, мойну менен көтөрүп, темир адам болуп туруп беришине мен кээде Садыр менен өзүм кээде сүйлөшүп калганда, Садырды көрүп туруп, Садырды ушундай эме кылам да, мындай кээде жаман көрүп кетем да. Сен ушундай темир экенсиң депчи. Сен ушундай темир экенсиң деп жаман көрүп кетем. Анан десем дагы ал айтат, жок досум, мен турушум керек. Мен турушум керек деп. Ал кайра бизге кайрат айтып турат. Ушундай адамды биз чыгарып, ушундай адамды мамлекетке, элге, журтка иштетип калбасак, кимди иштетебиз? Каяктагы талаадагы коррупционерлерди, элди тоногондорду, мына азыр элдин кен байлыктарын тоногондорду, элге зыян келтиргендерди, мына келген инвесторлорду крыша болуп алышып туруп, элдин тоноп, мына миллионер, миллиардер болуп алышып туруп, биз азыр шайлоону өткүзөбүз, элди сатып алабыз деген адамдарды колдойбузбу? Биз эл деген кандай болуп калдык биз? Кандай адам болуп калдык бизчи? Садыр эгерде түрмөдө ошол жатып бир нерсе боло турган болсо, биздин элге эч качан кечирим болбойт. Кудай сактасын. Элге кечирим болбойт. Ошондон Кудай сактасын, Садырды биз чыгарууга үмүтүбүздү үзбөйбүз, аракетибизди кылабыз. Бул темир адам. Садырды атыны мындай Садыр темир деп койсо болот да. Садыр темир, бул темир адам. Бул сөзсүз түрдө Кудай кааласа чыгат, мамлекетине кызмат кылат. Биз ушуну камсыз кылышыбыз керек.